Bugünkü temamız kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Her biringer koyçusuңар, her biringer kol astındağı, kolуңарdağı özüңөрдүн карамагыңардан сураласыңар деген тема. Ar-raculu ra'in ala ahli beytihi. Erkek kişi özünün üy bülösünden suralat tuğanlar. Siz menen bizde Allah Teala erkek kılıp jaratkandan keyin biz albatta üy bülöbüz bolat bizde. Bala çaka, kelinçek üyde uşul usra dep koyot. Bizim üyde üy bülöbüz var. Oşol üy bülöөнүн жоопкерчилиги биздин мойнубузга жүктөлгөн туугандар. Ушул сиз менен биз отургандардын мойнубузда ошо üy bülöөнүн жоопкерчилиги, ошол üy bülöөнүн баардык нерсеси сиз менен биздин моюнга жүктөлгөн. Allah Teala Kur'an'da Er-rical kavvamuna alen nisa, erkekler ayallar üstüge oturguzulgan. Büt nersede cevapkeşlik tartıuçu biz tuğanlar. Söýüktүү Paygambary sallallahu aleyhi ve sellem aytат, en jakşı sadaka, en jakşı sadaka. Erkek kişi özünün üy bülösüne berip atkan tamak aşı deyt tuğanlar. Sen koşnanga verdin, kedeyge verdin, jardıga verdin, başkalarga bergen sadakaların içindeki en soğuptu sadaka dep aytılmayt. Bирок sen üy bülöңө мындайлы üy bülöңдү багып атасың. Ошо üy bülöңдү багып аткандыгың, ошо sadakalardын дагы эң жакшысы сооп көп ушул нерсе тугандар. Erkek kişinin en jakşı kılgan amaldардын бирөөсү ошо üy bülösүнү багып, маңдай тер менен багып аткан дагы сообудай сооп жок да тугандар. Biz ойлойбуз жөн эле багып атабыз дейт. Бирок ошо биздин кылып аткан аракетибизде тынбай Аллахтын алдында сооптор жазылып турат тугандар. Бул аталарга берилген, бул кылып аткан мээнетибиздин жөн эле бир бекке эрилет, бир текке кетип калбайт, балки Аллах Таала ушуга дагы бизге чексиз сооп берет. Болгондо да эң сооптордун көбү ушул нерсеге берилет да тугандар. Ошон үчүн бала чака багам деп базарда жүрөсүз, стройкада жүрөсүз, сапарда фура айдап, рейсте жүрөсүз. Alhamdülillah. Ошо маңдай тер менен иштеп аткан мээнетиңизге Аллах да чексиз сооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сахабанын колун көрсө, колу мондай мазол болуп туруп, алакандары жарылып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хада ядун мубаракун ла ямуссухун нар. Манабыл берекелүү колду от күйгүзбөйт деди. Бала чака багам деп кабарчып калган, жарылып калган алаканды айтып атат, мо колду от күйгүзбөйт деди тугандар. Алхамдулилlah, шунун бардыгыбыз жигиттер, аталар, акалар, укалар, şu bala çaka bagabız деп жүрөбүз. Биринчи ниетти оңдоп койсок, ар бир койгон кадамыбыз, сүйлөгөн сөзүбүз, ар бир чапкан кетменибиз, соодада туруп ар бир тапкан таразабыз тугандар. Бардыгын Аллах Таала сооп берет тугандар. Ал жөнөкөй нерсе эмес тугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям суралды. Ayal kişinin akısı erkekte emne var dedi. Emneni alalat degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Ayal kişinin akısı erkektin boynuga жүктөлүп калган akısı özü jegen malды erkek özü jegендей деңгээлде üy bülösүгө жетириш керек тугандар. Жигиттер ушул жерде угуп койсоңуздар жакшы болот. Özü jegen нерседен ошол деңгээлде üy bülösүгө дагы жетириш керек дейт тугандар. Өзүңүз чайханада, ресторанда, кафеде жүрүп budayını men jeyin, çarını üydөгүлөр жесин десе анда болбой калат тугандар. Özüң жегенден üy bülöңө жетиргин. Özüң кийгенден üy bülöңө кийинткин. Özüңө канчалык деңгээлде өзүңдү карап атсаң, üy bülöңдү ошончолук деңгээлде карагын деди тугандар. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Худай Таала адамдын күчү жеткен нерсеге гана буйрук кылды. Биздин күчүбүз жетпей турган, биздин дараметибиз жетпеген нерсеге Алла буйрук кылган эмес. Алла буйрук кылганда биздин деңгээлибизге жараша. Бул кандай десе, üy bülöөнү камсыз кылып атканда байлар байларча, кедейлер сыяктуу. Орто деңгээлде ошо üy bülöөнү камсыздаш керек дейт. Кедей болуп туруп, араң окатын өтүп атканда аялымды жакшы кийинтем, жакшы багам десең, өзүңө зулум кылып калдың дейт. Өзүңдү өзүң кыйнадың. Жок, колуң Алла Таала кичине байлык берип коюп тур. Таза эле аялыңды кысып эчтеке бербей, кысып ушундай бир үнөмдөп туруп нафака берсең, аялыңа зулум кылып койдум дейт да.
Allah Taala bizdin dengелибиз канча болсо, ошончолук деңгээлде аял бала чаканы карашка бизге милдет кылып тургандар. Акыбалыңа жараша, чөнтөгүңө жараша. Себеби кийимдин да түрү көп, нерсенин да түрү көп да. Ошо деңгээлиңе жараша камсыз кылыш Алла Таала бизге буйрук кылды. Ашыкча эмес тургандар. Байлар байлардай, кедейлер кедейлердей, орта акыбалда орта акыбал, өзүңүн деңгээлиң канча ошончолук деңгээлде үй бүлөңдү камсыз кылыш мойнуңа ал жүктөлгөн тапшырма тургандар. Ошону менен биргеликте эле туугандар, биз бала чаганы тарбия кылып атканда балдарыбызга жакшы тарбия берели туугандар. Биздин мойнубузга, биз мас'улият, бизге мойнубузга жүктөлүп калган тапшырма бар. Ошо бала чаганы жакшы тарбия кылыш дегени бул жөнүндө Hazreti Lukman'dın sözü var iken. Bul kişi aytkan iken: "Yenbaghi lil aqil en yekuna fi ahli kas-sabiyye ve iza kana fil kavmi veceda raculan." Hazreti Lukman munday degen eken. Akıllı insan. Aşkına okuyun. Akıllı insanın özünün dengeli kanday boluş gerek dese, akıllı insan üy bülösü menen жүрген кезде жаш бала сыяктуу. Үйдө жүргөндө жаш бала сыяктуу. Баласы менен да жакшы сүйлөшөт, аялы менен да жакшы сүйлөшөт, үй бүлөдө жүргөндө жаш бала сыяктуу. Эми элдин ичиге өткөндө киши жигит сыяктуу болуш керек дейт да. Кыскасы үйдө баатыр, жолдо жок эмес. Жолдо, көчөдө жүргөндө ошо баатыр сыяктуу жүрүш керек дагы. Үйгө келгенде үй бүлөнүн бир мүчөсү сыяктуу болуш керек дагы. Балаңыз, кызыңыз менен өтө көп сүйлөшүшүңүз керек экен. Мунун пайдасы эмне десе, балдарга биринчи бериле турган пайда атадан өткөн энергия, күч. Бул кайда десе, балаңызды кучакташыңыз керек. Балам, садак болуп кетейин десеңиз, балаңдагы баягы ойлонуп аткан канча нерсе пар болуп чыгып кетет экен. Атанын кучагында ушунчалык күч бар дейт. Баланын ооруган жерлери шипа болуп кетет дейт туугандар. Жаныңа келсе бар ары отур дебей, баланы кучактап коюш керек дейт. Баланын ар бир сөзүнө туура так жооп бериш керек дейт. Себеби ал калыптанып аткан маал дейт да. Өсүп аткан баягы бир бакта отургузуп койсоң, ошо жаш жумшак кезинде өсүп аткандагы калыптанып аткан учуру болот да туугандар. Бирдемге такалып калса, ошол жерден бурулуп туруп, ар жагына кыйшык болуп өсүп баштайт. Ошо бала калыптанып атканда балага так жана туура сүйлөш керек дейт туугандар. Кызыңызга дагы ушундай жакшы сөздөр сүйлөңүз дейт. Кызыңыз, ааламдагы эркектердин баары ушундай бир идеал экен, бардыгы ушундай бир жакшы адамдар экен деген түшүнүк бул жада калсын, кийин турмушка чыкканда эркектен жийиркене турган сыпат аял кыз балада пайда болуп калбасын дейт. Ушундай сүйлөшүң кызыңыз менен чын жүрөктөн. Тарбия берип аткан маалда. Аялыңыз менен ушундай жакшы мамиле кылыңыз. Ошону айтат да. Сен аялың менен бир мамилең бузулуп калган маалда бир данышмандардын сөзү бар экен. Үйлөнгөн күнүңдү бир эстеп кой дейт экен да. Ошо күндө сапсем номер 5 болгондо баары жок. Вообще жинин келген эмес да. Ошо күндү бир эске салып кой дейт. Баягы нөл менен келген күн бар да баягыдай. Эчтеке боло элек. Тим эле ошону бир эстеп кой дейт да. Ошону эстесең баягы болуп аткан катастрофанын бардыгы жок болуп кетет дейт да. Чындап сону да ошо күн. Бардыгы жакшы болгондо туурабы? Ошо күндү бир көз алдыңда бир өткөзүп кой дейт да, баягы араң жетип аткан күнүңдү. Андан кийин балдарыбыз чоңойгон кезде ага жакшы келинчек таап берип, кыздарыбызды жакшы бир өзүнүн теңини таап бериш, бул деген байлык жөнүндө эмес туугандар. Байлык жөнүндө эмес, адеп акылагы, адамдык касиети жөнүндө карап туруп өзүнүн деңгээлдеги бир өзүгө жуптуну таап бериш ата-эненин милдети да туугандар. Бул жөнүндө Hasan el-Basri деген табиин өтө чоң бир алым. Hasan el-Basri радиаллаху анху сөзү бар экен. Кызыңды берсең диндар жакшы кишиге бергин, таква кишиге бергин. Эгер кызыңды жакшы көрүп калса, өмүр бою урматтайт деген экен. Эгер кызыңды кокус сүйбөй калчу болсо, зулум кылып койбойт деген экен да. Зулум кылып аны жапа чектирип койбойт деген экен туугандар. Себеби аны жүрөгүдө иманы бар үчүн ал кызыңа зулум кылып койбойт деген экен. Ислам аалымдардан бир аалымдын
Апасы ошол баланы тарбиялаганда ошо атасы менен апасы келишпей калган. Кичине бир өңүдөн кичине атасы эми бая косметикке караганда эми анча эмес экен деп бая апасынын боюнда болуп аткан маалда кетем мен сени таштап кетем дегенде энеси кармап туруп экен да кетпей эле койбойсуңбу келечегибиз жакшы болот дегенде жок деп кетип калган экен. Ошондо кетип аткан маалда бул аят башка мазмунда түшкөн. Бирок ошо мазмуну жакын болгон үчүн аса ан такраху шай'ан фахуа хайрун лакум. Бир нерсени сен жаман көрөсүң, бирок үмүт ошо нерсенин акырында жакшылык бар, ийгилик бар деп айтса да кетип калган. Атасы башка жактарда жүрүп, бул бала төрөлүп, динден таалим алып, ушундай аалым болуп, бир күн мечитте сабак кылып отурганда, анан ошол өзүнүн айылына келген экен да, шаарына келгенде караса бир жигит адамдарга сабак берип, сурооуна жооп берип, ушундай бир сонун мажлис бир отурушта отурат да. Карап туруп, кандай бактылуу жигит, мунун атасы кандай бактылуу деп бүткөндөн кийин анан артынан ээрчип барат. Барса бая үйүнө барат да. Анан сен кимсиң десе, ушу мен төрөлгөнгө чейин атам кеткен экен, анан мен атам ушундай киши тигиндей мындай деп анан өзүнүн өмүр байын айткандан кийин сен апаңа кирип айткын, аса ан такраху шай'ан фа хуа хайрун лакум деп сиз бир инсанга айткансыз, ошол инсан келиптир. Деп бир айтчы деген экен да. Кирип анан бала апа бир киши келди. Аса ан такраху шай'ан фа хуа хайрун лакум деп сиз айткан экенсиз, ошо киши келиптир дегенде, балам, атаң келген турбайбы? Чыгып атаңды тосуп ал атаң болот, зиярат кыл деп туруп кабыл алдырган экен да баласыга. Диндар эне ошо таштап кетип канча жапа чексе дагы жүрөгүдөгү кечирим, баланы тарбиятып калган. Ошон үчүн сабыр боло турган болсо, албетте артында өтө чоң ийгилик болот. Сулайман радияллаху анху сөзү, өткөн пайгамбарлардын сөзүдөн Сулайман алейхиссалам сөзү: "Ал-мар'атул aqilatu tu'ammiru bayta zawjiha wal-mar'atu as-safihatu tahdimuhu." Акылдуу аял күйөөнүн үйүнү ушундай бир жаркыратып абат кылып коет дейт да. Акылдуу аял күйөөнүн үйүнү ушундай бир жакшы акыбалга келтирип коет, жаман аял болчу болсо үйдүн кут берекетин кетирет дейт да туугандар. Заманыбызда үйдөн тамак жасабай калган келиндер өтө көбөйүп да туугандар. Заказ дейт экен да, доставка дейт экен. Туугандар, илгертен бери башка дин өкүлдөрү дагы домашний деп баалап келген экен, домашний, үйдүкү деп баалап келген экен да. Өзүңүз арчыган сабиз, өзүңүз арчыган картошка, өзүңүз бисмилла менен аралаштырып аткан мунун максаты жеш үчүн деп кылынып аткан нерсе болот. Көчөдөгү нерсе, жасалып аткан нерсе, ал акча үчүн болуп атат. Тамак казанга түшкөндөгү максаты бар да. Тиги көчөдөн жасалып аткан тамак албетте ал бизнес туура, адал нерсе. Бирок анын максаты акча кылыш керек. Эми үйдөн болсо, ушул ден соолук үчүн, жеш үчүн, курсак үчүн деп бисмилла менен. Ошон үчүн илгертен эле үйдүкү, домашний деген баа. Ошон үчүн эми сиздер жоксуздар го бул жерде, эми аялдар жок го, бирок айтып барасыздар, кичине ыгы менен айтасыздар, анан айтып алып балеге калып кетпеңиздер. Şu tamakты үйдөн жасаса жакшы болот. Şu bir жумуртка үйдөн кууруп берсе сизге, доставка келген, доставкадан келген эң кымбат нерседен жакшыраак, күчтүүрөөк, даамдуураак, берекелүүрөөк туугандар. Ушул көчөдөн эмес, үйдөн жасап. Неге? Акылдуу аял үйдүн куту, хадистин мазмуну ушул Сулайман алейхиссалам сөзүнүн мазмуну ушундай, акылдуу аял үйдүн куту, акылсыз аял үйдүн жуту болуп калыптыр да. Ушу үйдөн жакшы бир нерсе болуп турса, акылдуу аялдар ушундай экен. Илгерки кыздын кыргыз данышмандары аял кишинин жакшысы мырза кылат эрини, булгаары кылат терини. Эми аял кишинин жаманы калдырак кылат терини, карыздар кылат эрини деп ушул эркек кишинин өйдө көтөрүлүп кетишиге ушул аял кишинин салымы өтө чоң экен да, апалардын. Алар жамандаш эмес, болгону алар бизге кичине эле бир разгон берип кое турган болсочу, Турбанадов да, биз разгонду жакшылат экенбиз да. Анан кичине саматар менен артынан тарта берсе бир күн бүтөсүң да. Түтөй бер бир күн акырда чарчап калпакты жерге чаап отуруп каласың, бүттү эми дейсиң бул жагы. 60 кийин эмне болот дейсиң же. Буга финишке жакындап калдың дейсиң да, тура. Ан Аби Катадата анна Ка'бан قال أول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة عن صلاتها ثم عن حق زوجها.
Kıyamet günü ayaldardın birinci soralatıgan nersesi namazı, ikinci kuyövün akısından soralatı tuğanlar. Namazıdan soralat, ikinci kuyövün akısından soralatı tuğanlar. Dağı ayal kişi kuyövi janında жүрген malda nafil oroza karmaş makruh. Kuyövden sorap, taksir bugün biz oroza karmasa kандай bolot eken? Kündüz men sizge kerek bolup kalbayınbı? Dep kuyövi janında turganda öz başınca nafil oroza tutup alırsa ayallarga makruh tuğanlar. Kuyövdün akı uşunçalık da emi sebebi bu ömürlük jar da. Zapaskаны siz daim ele döngölöktü salıp koldan örbeyiz da. Koks jarılıp kalsa şu zapaska kerek bolup kalat da. Koks kerek bolup kalsa izdep kalbaş gerek da uşul. Tegerek çöttü, oğuz açıkmaydan duruş gerek. Yok yani bugün oroza karmayı ver. Bugün hiç kadar programa yok dese, boldu oroza karmayı verir tuğanlar. Allah razı olsun ha.